Учурда Кыргызстанда диний жана конфессиялык ар түрдүүлүк бар. Советтик бийлик доорунда диний уюмдардын иши катуу чектелип, алардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Эгемендүүлүк диндердин өнүгүшүнө алып келди. Диний жагдайдын кескин өзгөрүшүнө өбөлгө болду. Натыйжада динге ишенгендердин саны кескин өстү. Диний объектилердин саны көбөйдү. Жаңы диний уюмдар жана бирикмелер пайда болду. 2017-жылы Кыргызстандагы конфессиялар аралык диалогтун азыркы абалы жана өнүгүүсү аттуу диндер аралык форумдар, республикалык конференция өткөрүлүп, натыйжада бардык диний уюмдардын лидерлеринен турган диндер аралык кеңеш түзүлдү. Мисал үчүн бизде ислам багыты бар, христиан багыты бар, буддисттер бар, иудаисттер бар, бахаилар бар. Демек, ушу ар кайсы багыттагы диний уюмдар өз ишмердүүлүгүн мыйзам чегинде жүргүзүш керек. Демек, ушу мамлекеттик комиссиянын өзгөчөлүгү бардык диний уюмдарды каттоосуна алып, мыйзамдардын чегинде өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүсүн жолуна салыш керек. Ислам чөйрөсүнүн өнүгүүсү өлкөнүн коомдук саясий турмушуна чоң таасир этти. Алсак, Кыргызстан менен мусулман өлкөлөрүнүн ортосунда тышкы байланыштардын орношу, исламдык эл аралык уюмдарга мүчө болуп кирүүсү, мусулмандардын Меккеге ажылыкка барууга мүмкүндүк алуусу, мусулман коомчулугунда уюмдардын түзүлүүсү, исламдык билим берүү системасынын калыптанышы, өлкөнүн коомдук өнүгүүсүнө исламдын тийгизген таасирин андан дагы күчөттү. 56 жалпы билим берүү мекемелеринде дин маданиятынын тарыхы пилоттук предмет киргизилди. 11 медресеге жарандык билим берүү 16 сааттан турган пилоттук сабак киргизилди. 40 медресеге ден соолук негиздери аттуу сабак киргизилди. Дин иши боюнча мамлекеттик комиссиянын иши алып барууда азыркы академиянын ачылуусуна сөздөр болуп, бүгүнкү күндө иштин башталгандыгына баардыгыбыз күбөбүз. Мен ойлойм, бул биздин мамлекеттин дин чөйрөсүнө мындай көңүл буруусу, диний чөйрөдөгү мындай билим берүү жаатындагы системалуу түрдө атайын өнүгүп өсүүгө болгон кадамдар деп белгилейбиз. Бизди абдан бул кубандырат, себеби бул учурдун талабы болуп турат. Жыл сайын бардык облустарда мамлекеттин светтик принцибин өркүндөтүү, Кыргызстан коомчулугунун диний сабаттуулугун жана толеранттуулугун жогорулатуу, арасында диний сабырсыздыкты жана радикализмди жайылтуунун алдын алуу боюнча конференция, тренинг, семинар, форумдар сыяктуу жалпы 96 миңден ашуун түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлдү. Дин таануу системасына болгон реформаларды эсептеп кетсек, бул негизинен орто билим берүү мекемелерине диндер маданияты тарыхы сабагын киргизүү болуп эсептелет. Бул сабак 3 жылдан бери пилоттук курс катары республика боюнча 56 мектепте кирип келатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы өз тарабынан ушул сабактар берилип жаткан учурда ушул сабактарга өзүбүз дагы катышып, бул сабактын кандай кызыктуу өтүлүп жатканына күбө болдук. 2017 жылдан тарта өткөн эл аралык конференциялар. 2017 жылы Ислам азыркы светтик мамлекетте. 2018 жылы Ислам азыркы светтик мамлекетте. 2019 жылы Ислам жана православие, тынчтыктын диндери. 2020 жылы Ислам азыркы светтик мамлекетте. Конфессиялар аралык кызматташтыктын тажрыйбасы. 2014-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын ишке ашыруу боюнча аткарылган иштер. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты. Кыргыз Республикасындагы диний билим берүү жөнүндө жобонун долбоору иштелип чыкты. Маркумду жерге берүү тартиби жөнүндөгү убактылуу нускаманын долбоору иштелип чыкты. 2019 жылы диний объектилерди куруу процессин тартипке салуу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз өкмөтүнүн токтомунун долбоору иштелип чыкты. Диний уюмдардын, окуу жайлардын жана эскертүү берилген диний уюмдардын бирдиктүү базасы түзүлдү жана диний уюмдардын интерактивдик картасы түзүлдү. Когда мы общаемся с нашими собратьями по СНГ, например, где тоже в республиках, в государствах независимых есть государственные комиссии, и рассказываем, какая комиссия у нас, то здесь нужно заметить, что все удивляются, потому что
таких отношений, вот именно теплых, дружеских, конструктивных, товарищеских, партнерских, это нужно заявить однозначно, больше нет нигде. Поэтому наш случай это уникальный. И это, конечно, в первую очередь относится к сотрудникам, потому что система системой, а именно работу делают люди. 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясындагы артыкчылыктуу багыттары: мамлекеттин дин аралашпаган жана укуктук негиздерин чыңдоо, мамлекеттик конфессионалдык мамилелерди чыңдоо жана кызматташтыкты кеңейтүү, диний жана дин таануучу билим берүү системасын өнүктүрүү, диний чөйрөдөгү маалыматтык агартуучулук саясатты күчөтүү. Основной урок, который мы должны извлечь на будущую концепцию, это то, что мы очень четко должны для себя поставить индикаторы и систему мониторинга и оценки реализации. То есть по текущей концепции мы говорим, очень много было проведено мероприятий, но как они повлияли на качественном уровне, вот этой информации нет. Что я вижу вот в будущей концепции, в последние 5-6 лет, возможно, это еще и влияние общей геополитической ситуации в мире, да? Мы очень много обращаем внимание на борьбу с экстремизмом, терроризмом, радикализмом, все вот эти измы идут. Но при этом вопросы связаны непосредственно с обеспечением свободы вероисповедания, с плюрализмом в обществе, да, с культивированием некоторой терпимости, хотя бы с терпимости начнем, да, там, диалога между верующими. Вот эти вопросы оказались заброшенными у нас. И мне кажется, вот с этого, вот на это надо очень большое внимание и обратить.